Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде Соц Ньюс программасы жана мен Альбина Анарбекова. Сиздерди интернет булактарынан алынган эң кызыктуу жаңылыктар менен тааныштырам. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз Голливуд жылдызы дүйнө салды. Дүйнөдөгү биринчи учуучу унаа, шалаакылыктан каза тапкан наристелер жана ушул башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Биздин каналдан алыстабаңыз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууну каалагандардын билдирүүлөрүн кабыл алууда. Бүгүнкү күндө экинчилерден болуп президенттик шайлоого катышуу ниетин Арстан Алай билдирген. Ал биринчи билдирүүсүнүн расмий түрдө БШКга жибергени маалымдалды. Эскерте кетсек, Арстан Алай буга чейин да президенттик шайлоого ат салышкан. Арстан Алай Кудай, Ташиев, Жапаров камалат. Мындай сөздү Арстан Алайдын тарапташтары кечээ Бишкек шаарында өткөн митингге билдиришкен болчу. Эгер Арстан Алай Кудай болсо, президент болуусуна эмне тоскоолдук жаралып жатат деген суроо туулат. Дүйнөдө биринчи учуучу унааны Европа биримдигинде колдонууга расмий түрдө уруксат берилди. 2022 жылы унаа үчүн асманда жол ачылса, ал мындан ары жерде жана абада жүрө алат. 3 дөңгөлөктүү унаа автомагистралда ылдамдыгы саатына бир нече секундада 160 чакырымга чейин жүрөт. 100 литрлик багы 1300 чакырым аралыкта басып өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ал эми абада саатына 180 чакырымга чейин ылдамдыкты багындырат. Унаа 3,5 чакырым бийиктикке көтөрүлөт. Учуу үчүн ага 300 метр узундуктагы тилке керек. Кызык, эми абада дагы тыгын жаралбаса эле болду. Милиция кызматкерлеринин флешмоб. Мындай Бишкектеги милиция кызматкерлеринин позитивдүү бийин интернет айтыңында жакшы маанайды жарата алды. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, флешмоб милиция кызматкерлеринин күнүнө карата уюштурулган. Жигитке эле эмес, ар бир адамга 70 өнөр аздык кылат окшойбу? Чүйдүн төмөнкү Аларчы айылында 26 жаштагы кызды өлтүрүп, анын атасын бычактап кеткен окуяга шектелип, кармалгандардын бири 1 миллион сом көрө коюп үйүнө чыгарылганы талкууга алынды. Чүй облустук сотунун басма сөз кызматынан кабарлашкандай, шектүү ден соолугуна байланыштуу убактылуу кармоочу жайдан улуттук кардиология жана терапия борборунун бөлүмүнө которулган. Ал жашы жете элек 3 баласы бар деген аныктамасы. Ошондой эле жабырлануучу тараптын тосмо арызынын негизинде сот департаментине 1 миллион сом көрө коюп үйүнө чыгарылган деп билдиришти мекемеден. Ал эми калган эки шектүү убактылуу кармоочу жайда тергөө иштери улантылып жатканын кошумчалашты. Эскерте кетсек, 26 сентябрда төмөнкү Аларчы айылында 26 жаштагы кызды өлтүрүп, анын 62 жаштагы атасын бычактап кеткен окуя катталган. Жалмаган жалын, кыйылган жаш өмүрлөр. Киров районундагы бир айылдагы өрттүн кесепетинен үйдө кароосуз калган 4 кичинекей наристе каза болду. Ал күнү балдардын энеси курбусунун үйүнө конокко кетип калганы белгилүү болгон. Аял эмне үчүн балдарын жалгыз таштап кеткенин түшүндүрө алган эмес. Белгилегендей, каза болгон балдардын энеси 1996 жылы, ал эми атасы 1998 жылкылар болот. Каза болгон балдар 4 эркек бала, 2016, 2017, 2018 жана 2020 жылдары туулган. Бул үй бүлө 2019 жылдан бери жашы жете электердин иштери боюнча комиссиянын каттоосунда турган. Социалдык камсыздоо органдары ай сайын үй бүлөгө барып турушкан. Баланы тапкан да, таппаган да ата-эне. Бирок алардын эрезеге жеткирип чоңойтуу андан да оор милдет. Бирок баланы бага албагандан кийин аны төрөп коркулуу бул баланын тирүү тозогу. Андыктан балалуу болоордон мурун пландап, жети өлчөп биргесиңиз.
Чехия COVID-19 илдетинин каза болгондордун саны боюнча дүйнөдө 1-орунга чыкты. Акыркы сутка ичинде эле Чехияда коронавируска кабылган 11.428 учур катталган. Анын 7.673-ü ооруканада дарыланууда. Республикада пандемия маалында 335.102 адам ооруп, 3.251 адам каза болгон. Ал эми Кыргызстанда 2-ноябрга карата 436 адам бул оорууну жуктуруп алгандыгы маалым болду. Андыктан кыргыз жарандары Чехияны кайталап калбаш үчүн санитардык эрежелерди сактайлы. Бишкектеги Горки паркында Франциянын президенти Эммануэль Макронго каршы митинг болуп өттү. Нааразычылык акциясынын видеолору социалдык тармактарга тарап жатат. Митингдин катышуучулары кыргыздар карикатурага каршы жана карикатураларды токтотсун деген жазуусу бар баннер плакаттарды көтөрүп чыгышты. Белгилей кетсек, буга чейин ушундай эле митингдер Ош менен Жалал-Абадта өткөн. Сентябрдын башында Макрон өлкөдө Кудайга акарат келтирүү эркиндиги бар деп айткан. Француз президентинин позициясы ислам дүйнөсүнө терс реакция жаратып, француз товарларын бойкотту баштады. Макрондун сөз эркиндиги деп ислам дүйнөсү өзүнө душман кылып алышы учурдун трагедиясына айланды. Белгилүү шотландиялык актер агент 007 тасмасы менен таанылган Шон Коннери каза болду. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар актердун жакындарына шилтеме берип жазып чыгышты. Шон Коннери 1930-жылы Шотландиянын Эдинбург шаарында туулган. Оскар, Алтын глобус сыйлыгынын ээси Шон Коннери 70-тен ашуун тасмада роль жараткан. Кыргызстандан Кытайга 180 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Аталган органдардын Чүй облусунун Сокулук жана Москва районундагы бөлүмү ыкчам издөө иш-чарасын жүргүзүп, салык төлөөдөн качкан кылмыштуу топтун ишине бөгөт койгону айтылат. Анын алкагында товар сатып алуу деген негиз менен 180 миллион доллардан ашуун каражат Кытайга мыйзамсыз түрдө жөнөтүлгөнү аныкталган. Тергөө кылмыштуу топтун жасаган мыйзамсыз иштеринин натыйжасында Кыргызстандын мамлекеттик бюджетине 1 миллиард сомдон ашуун зыян келтиргенин тактады. Башкача айтканда, алар ири суммада салык төлөгөн эмес деп айтылат маалыматта. Кристи Панепчук Аляскада дарыяда кеме менен бара жатып, адатта тыш көрүнүшкө күбө болду. Суунун үстүнөн эликтин туристтер менен катар жарышкан окуяны көрүүгө болот. Жаныбардын суунун бетинде сейрек жүрүшү көптөгөн таң калууларды жана суроолорду пайда кылды. Айрымдар видеонун чын экенине шек келтиришет. Ушуну менен Сотус Ньюс программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.